Әл-Кабаир дейді. Аллама имам Захаби рахматулла алейхтин чоң күнөөлөр деген китеп жазган. Бул киши 748 жылы дүйнөдөн өткөн. Мындайча айтканда 700 жыл мурда дүйнөдөн кайткан. Ошо китепти жазган Әл-Кабаир деп мусулман адам чоң күнөө эмне экенин билип, өзүн дагы, үй бүлөсүн дагы, чөйрөсүн да сактасын. 70ти санаган. Кейбірлер андан көпті да санаған, кейбірлер азырағын санаған. Бұл киши, Аллама Захаби рахимахулло, 70 чоң күнөөнү сактаган. Сеп адам чоң күнөө эмне экенин билбесе, мүмкүн ойго түшүп калышы мүмкүн. Бизде мындай айтганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-халалу баййинун вал-хараму баййинун, ва ма байнахума муштабихат." Адал дагы ачык айкын, арам дагы ачык айкын. Эми экөөнүн ортосунда шектүүлөр бар. Бирок ушуну билиңиз, Аллах субханаху ва таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайсы нерсени арам десе кыямат күнгө чейин арам, кайсы нерсени адал десе кыямат күнгө чейин адал. Алланын арам дегенинен биз аны арам деп ишенип андан сактанайлы. Аллах жараткан ушуну адал дедиби, аны карманайлы. Эч кимдин акысы жок. Адал кылып, арам кылганчы. Шария, бу шарияттаган, шарияттын негизинен Алланын элчисинин гана акысы бар. Кайсы арам, кайсы адал экен. Тугандар, андыктан биздин динибизде арамдан сактануу жөнөкөй ибадат эмес, улуу ибадат. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Иттақил махарим, арам нерселерден сакта өзүңү. Такун а'бадан нас, адамдардын эң мыкты ибадаткөй сен болосуң. Такун абидан деген жок. Ибадаткөй болосуң деп эле койгон жок. Намаз окуган, ораза туткан, зекет берген, ажылык кылган, ибадаткөй эле деген жок. А'бадан нас дегени адамдардын арасынан эң мыкты ибадат кылган, ошол сен болосуң дейт. Арамдан сактанган. Тугандар, ошон үчүн Кур'ани Каримде жараткан Аллах субханаху ва таала жардамын, күнөөсүн кечирилип, ишинин оңунан чыгарып, бейишке киргизип, бардык убаларды таквага берген. Таква деп Алла арам кылган нерседен сактанууну айтат. Ошон үчүн биз иншалла билейли, арам нерселер кабира күнөөлөр, чоң күнөөлөр эмне экенин. Анан карайлы, ошо менин жашоомдо болгон эмеспи же болгонбу? Болгон болсо тобаны кечиктирбейли. Эгерде мен үй бүлөмдө болуп аткан болсо дароо токтотоюн. Алланын азабы келбесин. Ушул бойдон көз жума турган болсо түптүз бара турган жери өтө коркунучтуу. Анан көрөк, алхамдулилля, бул арам нерселер таштап эле жашаса болот да. Сөзсүз арам нерсени кылып жашаш керекпи? Бул аламдын кожоюну айтып аткандан кийин баш ийиш керек да. Бул аламдын кожоюну, ээси, хозяин бул. Абанын, суунун, жер, асман, күн, түн бардыгынын ээси Алла. Лиллахи ма фис самават ва ма фил ард ва ма байнахума. Аллага гана таандык. Ошондуктан иншаалла биз бүгүн ушу Кудайым буйрса, ушудан эми акырын колубуздан келишинче кичине сабак өткөнгө аракет кылабыз. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Баарыбызды, үй бүлөбүздү, элибизди Аллахым өзү арам кылган нерселерден сактасын. Арамдан жиркенүү, бул иман. Арамдан жиркенүү иман. Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала Хужурат сурасында Хаббаба илейкумул имана ва зайянаху фи кулубикум ва карраха илейкумул куфра вал фусука вал исян. Бул арам нерсени жакшы көрө турган нерсе эмес ал. Алла субханаху ва таала аны карраха илейкумул куфр, капырлыкты, күнөөнү, тоңмоюндук, арамдын бардыгын карахат, жүрөктө жиркенич кылып салган алардын жүрөгүнө. Кимдин жүрөгүнө иман берсе, пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Аллахумма хаббиб илейнал иман. Я Аллах, бизге иманды сүйкүмдүү кылган. Ва зайинху фи кулубина, иманды биздин жүрөгүбүзгө зыйнат кылгын, кооздогун.
وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Жана биздин жүрөгүбүзгө я Аллах капырлыктын жиркеничин сал. Күнөөлөрдүн, тоң моюндуктардын жиркеничин сал. وَجَعَلْنَا كُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Аллах субханаху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы түз жолду табуучулардан кылгын деп. Кандай болгон чакта да туугандар, мынакей ошон үчүн иншалла арам нерселерди билейли, таштаганды ниет кылайлы. Суфьян ибн Уяйна рахматуллах алейх бу киши айтат, адалды билип, арамды билип, жакшы жаманды билип, бул ону акылдуу эмес дейт ал. Адалды билгенден кийин аткарган, арамды билгенден кийин сактанган, ушул акылдуу дейт. Ошон үчүн арам нерсени билгенден кийин буну сактанышыбыз керек. Bundan kaçışımız gerek. Bul meni dozokka алып бара турган деш керек. Себеп арамга Алла Таала Кур'анда налат айткан, катуу азапты айткан, коркуткан, Алланын райымынан үзүлөт деген, жөнөкөйлөр нерсе эмес. Жөнөкөйлөр нерсе эмес. Же болбосо шариятта кандай чектерди айткан ага. Ошон үчүн иншалла бул өзү аль-кабаир ма нахаллаху ва расулуху анху фил китаб ва сунна вал асар ани салафи салихин. Ошол күнөө, чоң күнөөлөр деп эмнени айтабыз десек, мына Алланын элчиси Кур'анда, хадисте тыйган нерселер. Жана улуу муундагы алхамдулилlah сахабалар, табииндер, бунун болбойт деп, бул арам нерсе деп тыйган нерселердин бардыгын айтат. Кур'анда Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайyiатикум ва нудхилкум мудхалан карима." Ниса сүрөсү. Эгер силер тыйылган нерсенин чоң күнөөлөрүнөн сактансаңар, анда биз силердин кичинекей күнөөлөрүңөрдү кечирип салабыз. Чоң күнөөдөн эле сактаныңыз. Кичинекей күнөөлөр адам баласы болгондон кийин жаңылыш болуп калат, адашуу болуп калат, күнөөлөр болуп калат, каталары кетип калат адам баласынан. Бунун баарын Алла Таала кечирип салган дейт. Чоң күнөөдөн эле сактансаң болду дейт. Мисалы, пешим менен, пешим намаз менен жума намазынын не айырмасы бар? Экөө эле бир эле убакыт окуйт. Наоборот, пешимде 4 рекет окуйбуз, жумада 2 рекет окуйбуз го. Жумада 2 рекет окуп, 2 рекети кайга кетип калды? Десе 2 рекети орду ал хутба. Жумада хутба шарт. Эгерде хутба болбосо жума болбой калат да бизде. Экөөнүн айырмасы мындай. Пешимдин фазилети багымдат намаздан пешимге чейин адам баласы билип билбей кылып алган кичинекей күнөөлөрдүн баардыгы кечирилип кетет. Пешимдин берекесинен. Жуманы кандай? Мурунку жумадан ушу жумага чейин кылган баардык күнөөлөр кечирилип кетет. Жуманын берекесинен, жумадан бери берекесинен, мурунку жумадан ушу жумага чейин түнү күнү канча күнөө кылган болсо баардыгы кечирилип кетет. Чоң күнөөлөрдөн эмес. Кичинекей күнөөлөр. Чоң күнөөлөрдү аз Кудай калса айтып беребиз кайсы күнөө экен. Ушу чоң күнөөлөрдөн эле сактанган болсоң, кичинекейлери баары кечирилип кетет. Ошон үчүн Алла Таала Ниса сүрөсүндө бул айтып атканы: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху." Силер тыйылгансыңар, силерди тыйып берген силерге. Ошол чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, анда не? Нукаффир анкум сайyiатикум, силердин кичинекей күнөөлөрүңөрдү биз кечирип салабыз дейт. Ва нудхилкум мудхалан карима, жана силерди сыйлуу жерге орнотобуз. Сыйлуу жерге киргизебиз. Ал кайсы Алла субханаху ва тааланын бейишинен. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Kur'an-ı Kerim'de bu çoğun günölördü kabair dep aytkan. İmandullarçı günönün çoğun günölöründen dağı, ayversiz işlerinden dağı saktanışat eken. Jana kaçan açusu gelse geçirip koyuşat deyip. Açusu gelse geçirip koyuşat deyip. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمْ İnna rabbaka vasi'ul mağfira. Çoğun günölerden, ayversiz işlerde saklanat. İlla lama, kişinekey günöler hem adamdan toluk saklanı mümkün emez. Buların misali kalkıt etti. Biro Allah Teala çoğun günöden saklanganının sebebinin buları geçirip salat. İnna rabbaka elbette sen Rabbun vasi'ul mağfira. Mağfirat geçirimdeliği öteki.
Albatta eng cho'ng günöler tuğanlar bu birincisi şirk. Özübüzdü, üybülöbüzdü, qoom, бүткүл ümmetni şirkten saqtaylı. Bardıq paygambarlardan özü bu dünyaya gelüsünün maksatı tavhidni ornatı. Bardıq paygambarlardan, Kur'an'da mavzusu da tavhid. Allah subhanahu wa ta'ala paygambarlardı jibirgen. Tavhidni ornatqıla. Жалғыз Алла бұл аламдың жаратушысы, қожойыну, өкім шығарушысы, сыйынғанға лайықты бір ғана Алла. Адам алейхиссаламдан тартып Мұхаммад алейхиссаламға чейін бардығы үшін айтқан ла илаха иллалла деп. Вахтаху ла шарика ла. Алланың ешбір шерігі жоқ. Демек ширк ең чоң күнөө кечирилбеген. Егерде bir adam şirk менен тоба кылбастан дүниеден көз жумуп кетсе, түбөлүктү тозокто бул. Чыгышы, үмүтү жок тозокто. Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Алла Таала ширкти кечирбейт. Андан башканы кимди кааласа Алла Таалам кечире берет. Демек бул ширк тугандар жөнөкөй эмес, бул өтө чоң күнөөлөрдүн дагы чоң күнөөсү. Şirk деген özüm ne özü tuğanlar? Qarаңыз şirk депче, жаратқан Алла Таалаға жаралғанды теңі. Мен асман болу, тау болу, таш болу, жығач болу, көк болу, пайғамбар болу, періште болу, инсан бі, жин бі, Алладан башқа мақлуқты, мақлуқ Аллаға қанды теңелсін. Ошоны теңдеп қою, бұл туғандар şu şirk. Жаратқан Алла Таала ezelten. Жаратқан Алла Субханаху ва Тааланы заты дағы, sıfatында дағы шерігі жоқ. Оқшошу жоқ. Өзі ғана білет бардығын. Өзі ғана лайықты ибадатқа. Өзі ғана берет өлімді жашауны. Ала алахул халq вал амр. Бардық мақлуқ Аллаға таандық, жарату өзінікі, чечим дағы өзінікі. Өзі чечет, кимге жашоо берилет, кимге өлүм берилет. Ким бейишке кирет, ким дозокко кирет, Алла чечет. Бул шериги жок бунун. Ибадатка дагы жалгыз Алла гана да. Сахабалар Мадинада жашап турганда Шам мамлекетке сапарга барып калышты. Барса, алар өздөрүнүн аалым попторуна сыйынышат экен, сажда кылышат экен. Кайтып келгенде айтышты: "Я Расулалла, аларга караганда сиз акылуусуз го, биз сизге сажда кылбайлы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жок. Алладан башка эч кимге сажда кылганга болбойт. Эгерде Алладан башкага сажда кылганга уруксат болгондо, мен аял затына буйрук бермей келем. Күйөөлөрүңөргө сажда кылгыла" депчи. Караңыз. Ушул жерде да билсек болот, күйөөсүнүн акысы канчалык чоң экенин. Бирок Алла Субханаху ва Тааладан башкага сажда кылуу мүмкүн эмес. Демек тугандар, буну ашширкул акбар деп коет, эки түргө бөлүнөт. Ашширкул асгар деп коет, кичинекей ширк бар, чоң ширк бар. Чоң ширк жараткан Алла Субханаху ва Таалага махлукту теңдеп, ибадат кылып, андан жардам сурап, ага жалынып жалбырап, ошого ишеним кармап, даңазалап, Алланы улуктагандай улуктап, бунун бардыгы ширк. Кичинекей ширк ушу тугандар рия, кожо көрсүн деп коет, показуха. Бул да кичинекей ширк болуп эсептелет. Чоң ширк боюнча Алла Субханаху ва Таала Куранда айтат: "Инна ширка лаздулмун азим." Өзү Лухман Хаким баласына осуят айткан эле: "Балам, ширк келтирбе. Бул өтө чоң зулумдук" дегенде. Кечирилбеген зулумдук ушул деген. "Иннаху ма юшрик билла фақат харрамаллах алейхил жанна ва маъвахун нар." Маида сүрөсү. Ким Аллага ширк келтирсе, Алла ага бейишти арам кылат, жана анын бара турган жайы, турак жайы дозок болот. Бул ошо Кур'ан-ы Каримде алхамдулилlah мындай аяттар өтө көп. Ширкке байланыштуу өтө көп. Ошон үчүн тугандар, Кур'ан-ы Каримдин мавзусу Алла Субханаху ва Таала жаратууда жалгыз, башкарууда жалгыз, жашоо берүүдө жалгыз,
бардық өзінің зат сыпатында жалғыз оқшашы жоқ. Лейса камислихи шей. Жаратқан Алла мақлуққа оқшабайды, мақлуқ жаратқанға оқшабайды. Алланың теңі жоқ. Лам якуллаху куфуан ахад. Жаратқан Алла Тағалаға аның теңі жоқ. Ешбір тең емес. Аллаху самад, ешкімге ал мұқтаж емес. Бардығы жаратқан Алла Тағалаға мұқтаж туғанда. Құран-ы Каримде Алла Субханаху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді хадисте: "Ала унаббиукум би акбарил кабаир." Чоң күнәлердің да ең чоңын хабарын берейін бе? Сәласан 3 жол айтқанда сахабалар айтты: "Бәлә я Расулалла, айтыңыз сөзсіз." Пайғамбарымыз жауап берді: "Ал-ишрак билла." Біріншісі Аллаға ширк келтіру, ва уқуқул валидейн, ата-енеге ақ болу, ва кана муттакиан, пайғамбарымыз жөнөніп отырып ушуну туалайды. Аллаға ширк келтіру, ата-енеге ақ болу. Ушул эко чоң күнәлердің да ең чоңы деп. Андан кейін фаджаласа, пайғамбарымыз жөнөніп отырған эле, жөн отырып фақол айтты: "Ала ва қаула зур." Жалған сөйлеген дағы. Ва шахадата зур, ала ва шахадата зур. Жалған күөлүк берген дағы. Ушулармен тең күнөө экен да мына. Калышпаган эле, маны кичине бир ступенькале кылдый болбосо, ата ушунчалык булардагы чоң күнөө экен. Жалған сүйлөгөн, жалганга күөлүк өткөн. Өзгөчө. Азыр фитнанын доорунда жалған күөлүк өтүп, мен эко келишпей эле турат. Жосу бир ылдыйда болуп кеткен. Кыскасы өчөшүп калган, көрө албастык күчөйүп кеткен, жалған күө менен айтып туруп эле ушу күөлүк берип жалган. Ушунда кылбатса да кылды деп туган. Жалған күөлүк берүү имандан ажырап кала турган күнөөлөрдүн катарында. Ошон үчүн иншалла биз сактанайлы жалган сүйлөгөндөн, жалган күөлүк берүүдөн. Фамазала юкаррируха, пайгамбарыбыз кайра кайталап айтты да, жалган сүйлөгөн, жалган күнөө, кулаңарды ачып уккыла, жалган сүйлөгөн, жалган күөлүк берүү, кайра кайталай берди. Хатта культу лайтаху сака. Айтты, кап мен пайгамбарыбыз эми унчукпай калабы экен, же дагы айта береби экен деп. Ушунчалык кайталай берди. Бул күнөөнүн өтө чоң экендигине далалат кылат да. Экинчи азыр силерге айткандай, бул риякөрлүк, кичинекей, буну кичинекей ширк деп коет. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ким Алла Таалага жолукканга үмүтү болсо, жакшы амал кылсын дагы жараткан Алла Тааланын ибадатына эч кимди шерик кылбасын. Ибадат кылып атасыз, намаз окуп, Куран окуп атасыз, зикир чалып атасыз, сабак атасыз, сабакка келип атасыз, ибадат кылып атасыз. Ушуга башка бирөөнү кошпоңуз. Ал дагы көрсө экен, бул дагы билсе экен, бул дагы мактаса экен, бул дагы тигинтсе экен. Жок. Ошон үчүн пайгамбарыбыз дуа кылат: "Аллахумма тахир калби минан нифак." Жараткан Алла жүрөгүмдү мунафыктыктан тазала. Ва амали минар рия, амалымды риякөрлүктөн тазала. Садака берейин, эл мактасын үчүн эмес, Алла үчүн. Намаз окуйн, орозо тутайын, жакшылык, кайрымдуулук кылайын, эмне гана кылбайын, жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы максат болсун. Болбосо тугандар, эртеге Алла Субханаху ва Тааланын өзүнүн жар салганы бар. Ким үчүн амал кылса, ошодон барып сообун алып алсын. Кыямат күнү кимден алат элек сообун? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Субханаху ва Таала айтканда: "Ман амила амалан ашрака ма'ия фихи гайри", ким бир амал кылып мени шерик кылып отурган болсо, ошол амалга фахуа лиллади ашрака, кимди шерик кылды го, ол ошон үчүн. Ва ана минху бариун, мен андан эч кандай тиешем жок, тазамын дейт. Ахраджаху Муслим, имам Муслим рахимахуллах мына ушу хадисте алып келген тугандар. Ман саммааху Аллаху би, ва ман раа Аллаху би. Ким бирөөгө угузганга, бирөө билсин деп кылса, Алла угуздуруп деле коет. Ким бирөөгө көрсөтүш үчүн амал кылса, Алла көрсөтүп деле коет. Аллага кыйын эмес. Сен ким үчүн кылып атасың? Бирөө уксун деп атасыңбы, угуздуруп эле коет, проблема жок. 99% Алла үчүн кылып, 1% башка бирөө үчүн кылсаң, Алла Субханаху ва Таала айтат: "Жок, мага андай өтпөйт" дейт. Ошодон кылдым, ошодон алып албадым. Ошон тугандар, мынакей буну жараткан Алла Субханаху барыбызга товфик берсин.
Ким ораза тутса да айтады мындай хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рубба саим лейса лаху мин саумихи илля жу вал ач. Кейбір ораза туткандар бар, ол ачка болуп чаңкагандан башкага эч кандай пайдасы жок. Эч кандай пайдасы жок. Ва рубба каим лейса лаху мин қиями илля са. Кейбір адамдар бар, тахаджуд окуп саарлык таң аттыргандар. Ага ошол таң аттыргандан башка физкультурадан башка эч кандай пайдасы жок. А буга ким экен? Ошода риякөрлүк үчүн ораза кармаган, риякөрлүк үчүн намаз окугандардын ушунда акыбети ушундай дейт. Анын эч кандай пайдасы жок дейт. Экинчиси туугандар, бул биринчиси ширк ушунча чоң күнөө экен, адам өлтүрүү. Өтө чоң күнөө. Адамдын өмүрүн кыйуу, адамдын жанына кол салуу. وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Kim bir momun adamdı atayla öldürse anın cezası dozok. خَالِدًا فِيهَا tübölüktü galat. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلِيهِ. Allah'a açusu gelir. وَلَعَنَهُ Allah'a nalat aytat. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Cana ağa öte çoğun azap dayardap koyar. Nisa suresi 93. ayet. Tuğandar, adam öldürü öte çoğun günü. Şirkten giyin kele en çoğun günü adamdın canın kıyı. Adamdın canın kıyı. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Müslüman adamlar şunday, Allah Teala men birge başka Kudaydı da çakırbaydı. İbadat kılbaydı başkaga. Cana Allah subhanahu wa ta'ala aram kılgan candı adam balasın. Жазықсыз öldürmeydi. Жазықсыз öldürmeydi. وَلَا يَزْنُونَ Cana zina kılbaydı Müslüman adamlar. وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا Kim uşulardı kılatırgan olsa günah kılat. Günah kılgan avalda Allah Teala'ga jolu kat bu. Min ajli zalik katabna ala bani İsrail. Buna uşunun sebebiyle biz yazıp koyduğumuz Bani İsrail'e ne dep? Ennehu men qatala nefsen bi gayri nefsin ev fasadin fil ard fekaennema qatala nase cemi'a. Kim bir candı жазықсыз öldürse, жерде buzuquluk kılsa, al bütkül adamdı öldürgöndey dep. Bilesizler tuğanlar, bir adamga jaşoo bergen, bütkül adamga jaşoo bergen değil. Bir adamdı öldürgön, bütkül adamdı öldürgöndey. Bul qanday? Allahu akbar. Bir adamdın canını saqtap kalsanız, orup atau ele, kırsıqtap atau ele. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala oşoğu bütkül adam zatqa maşallah jaşoo bergende sevap жазат deydi. Эми Кудай сактасын bir adamdı жазыксыз, акысыз şunu öldüre turgan bolsa, bütkül adam zatты öldürgöndey dep жазылат. Mına Kur'an-ı Kerim'in çeçimi. Kur'an adamlardı öldürgönge emes, adamların canını saqtaganga buyurgan kitap. İslam dini ugup alsın. Kan tökкөн üçün gelgen din emes, kan saqtaş üçün gelgen din. Bizim dinimiz kan tökүүнүн dini emes, kan saqtoonун dini. Buzuquluk emes, oңдоонун dini. Andan keyin ki günü sıyqır. Mına бүгүнкү коомчулукта тургандар sıyqır öte эле көбөйүп кетти. Sıyqır өнүгүп да кетти. Sıyqır арам экенин билбей кылып атабы? Бу sıyqır ушундай чоң күнөө турган. Allah subhanahu wa ta'ala түбөлүктү дозокко салып кое турган күнөлөрдүн бири. Wa ma kafara Suleyman walakinna shayatin kafaru yuallimuna nasa sihr. Süleyman paygambar kapırlık kılgan emes, bирок şeytandar kapırlık kılışkan, alar adamlarga sıyqır üretip. Oho, adamlarga sıyqır üretken jin şeytandardı mına ki. Bu jööttörдүн sözü var ya uşunday. Süleyman paygambarga jala jap, bul uşunda sıyqırlap turup jinderdi işletet depçi. Андай эмес эле. Süleyman paygambar da qanday paygambar sıyqır менен займас этти. Sıyqır aram nerse bu. Sıyqır aram nerse. Bulardın
Максаты эмне эле? Азыркы эле көптөгөн адамдар, адашкандар сыйкырга кирет да, алар ойлошот, не дейт? Арам эле деп. Бул арам эле эмес, капырлыкка киргизе турган нерсе. Арам да иштеке болбойт, бир арам кылсам кылгандырмын да депчи. Андай эмес. Бул жөнөкөй арам эмес. Капырлыктын эшигин ачып бере турган арам. Түптүз кирип кетесиң. Ошон үчүн иншалла туганда биринчиден ол арам тамаша эмес ал. Бул чоң күнөө. Ошон үчүн мына жердеги акыркы азыркы учурларда тургандар болбогон эми дүйнө үчүн бири-бирин сыйкырлап атат да. Көрө албастыктан бунун жашоосу жакшы, бунун жашоосу жаман. Бул эмчи баласын, бул мансапта эмес. Бунун иши жүрүп атат, бунун иши жүрүшпөй атат. Көбүнчө аялдар. Сыйкыр бул бар нерсе. Бунун таасири да бар. Бирок Алланын буйругусуз эч кандай таасир тийбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сыйкырлашпады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сыйкырлады. Пайгамбар эч нерсени каалабай калды. Кээде адамдар сурап калат, ушу сыйкырды мындай сыйкырланган адамды билсек болобу, билсе болот. Эми кандай билет? Жашоонун кызыкчылыгы кетип калат. Эч нерсени каалабай калат. Мына сихр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жөөт бала. Атай ушулерден эме кылып, сакалынан, тарагын, чачынан алып ошол жерге эмеге таракка 11 жерге түйүп сыйкырлаган эле да. Кийин бир кудук бар эле, ошол кудуктун түбүнө таш бар экен, таштын түбүнөн жашырып койгон эле. Пайгамбар сөзү ага чейин байкаган эмес. Күндөрдүн биринде кысасы ага чейин эч бир мындай көңүлү ачылган эмес эле. Каалабай ушундай эле болуп калган эле. Уктап атса күндөрдүн биринде эки периште бирөө баш жагына отурду, бирөө бут жагына отурду. Бирөөсү сурап атат, буга эмне болду десе, айтат, сыйкырланды дейт. Ага чейин билбейт эле. Ким сыйкырланды? Паланча жөөт бала. Эмнеге сыйкырланды? Ошол чач таракы. Чач менен сакалдын таракы. Ошон үчүн чач сакалдарды ар жерге таштай бербеш керек. Денеден чыккан нерсеге буйрук көмүп коюш керек. Анан көбүнчө ошо сыйкырлар ыплас нерсе менен сыйкырлайт. Адам денесинен чыккан ыплас нерселер менен сыйкырлайт. Канчалык ыплас болсо, ошончолук сыйкыры өтүмдүү. Ла хаула ва куввата илля билlah. Жин шайтандар жардам берет буга. Анан кандай болду? Пайгамбарыбызга айтыпты. Каерде деди эле? Тиги кудукта. Кудуктун каеринде? Түбүндө, таштын астында. Экөө бардыгын айтып берип кетип калды. Пайгамбарыбыз ойгонду. Сахабалар чакырды. Айтты, сен барып алып келгиле деди. Бирөөсү Али разияллаху анху барды. Суга барып кудукту караса, хынанын өңүндөй кызыл күрөңдөй болуп турат да. Суу, кудуктун суусу. Түштү таш бар экен, таштан алса тарак. 11 жерден түйгөн экен, 11 жерден. 11 жерден түйгөн экен. Жабраил периште аят алып келди. Falaq suratul Falaq, suratul Nas, 2 сүрө. 11 аяттан турат. Ар бирине бирден. Кул а'удhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffasati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. 11. Ар бир аятты окуганда пайгамбарыбыз айтат, шу жип зым менен адамды байлап коет го, бирден чече бергендей жеңилдей берди да. Акыркы аятта толугу менен жеңилдей. Сахабалар, я Расулалла, уруксат бериңиз деп башын алып келели ошо акмактын. Сизди сыйкырлаган адамдын башын алып келели сиздин адам. Пайгамбарыбыз Аллаху акбар. Кереметтүү кулк мүнөздү ээси, улуу кулк мүнөздү ээси. Иннака ла ала хулукун азим. Не деди? Аллах мага шифа берди. Тек койгулачы деди. Жакшы болуп кеттим го. Не кереги бар? Тек койгулачы. Пайгамбарлардын жүрөгүндө өч алуу деген бул сезим болбойт да. Аллахнын өкүмүн сындырган болсо, ал жерде эми пайгамбарыбыз өзүнүн нафс, өзүнүн жаны, затына бирөөнөн өч алган эмес. Канча жамандык кылса, өзү бирөөнөн алган эмес.
Алланын өкүмүнөн аша чаап тебелеген аларды да. Мисалы колу кесилсин жана башка дурра урулсун деген башка ал бөлөк. Мени сыйкыр тугандар ушундай чоң күнөө, жөнөкөй күнөө эмес. Ал эми алардан да караңыздар. Азыр Куран окуп дем салып атышат. Алла Тааланын улуу аттарын айтып дем салып атышат. Бул дем бөлөк, бул сыйкыр эмес бул. Кээ бирлери ошо түшүнүксүз сөздөр менен, капкайда түшүнүксүз цифралар менен, Куран хадистеги жок нерселер менен, булар туганда сыйкырлар. Булардан иншалла бардыгынан этияттанышыбыз керек. Жараткан Алла субханаху баарыбыздан сактасын. Андан кийинки намазды таштоо чоң күнөө. Намазды таштап коюу турган мынакей чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Кичинекей күнөө эмес бул. Ошон үчүн иншалла биз турган өзүбүздүн чөйрөбүздө өзүбүз окуп атсак Аллага шүгүр, алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Пайгамбарыбыздын жүзүнө, көзүнө кубаныч жеткирип атасыз. Пайгамбарыбыз айткан эле: "Жу'алат салат куррата айни." Бул намаз менин көзүмдүн кареги. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз Алланын кандай буйругу? Буну таштап коюу чоң күнөө. Куранда айтат: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адаa'у ас-салат ваттабау шахават фасауфа ялқауна гайян илля ман таба ва амана ва амила салиха." Мариям сүрөсү. Ибн Аббас разияллаху анхума айтат: "Лейса мана адаауха таракуха бил куллия, валакин аххаруха ан ауқатиха." Кийинки муун келет, муундан кийин намазды зая кылышат булар. Деген толук намаз таштап коет деген мааниде эмес дейт Ибн Аббас разияллаху анху. Кечиктирип окугандарга дейт. Ким ошондойго турган болсо Аллага кандай бир нааразычылыкта жолугат, бирок тооба кылып жакшы амал кылса, анда кутулат. Намазды эми кечиктирип окуганга ушундай катуу айтылып атат, таштап койгон бул кандай деген туган. Намаз таштабайлы. Кандай болсо да намаз таштабайлы. Ибн Масуд разияллаху анху айткан: "Кимде ким эртеге Алла Таалага имандуу мусулман болуп жолукканды кааласа, анда 5 вакыт намазды жамаат менен окусун" dedi. 5 вакыт намазды жамаат менен окусун. Итак, Аллага баары жолугабыз, окубаса деле, окусаганда деле бардык адам жолугат. Эч ким качып кутула албайт, баары жолугат. Бирок иман менен жолугу, ислам менен жолугу Алланы разы кылып, бул бөлөк нерсе. Ким ошондойду кааласа, 5 вакыт намазды жамаат менен окусун бекен. Риваяттарда келет, адамга өлүм төшөктөн алдыныраак өлүм периште айтат деген 5 вакыт намаз жамаат менен окуп жүргөндөргө: "Азыр жан бергенге учур жакын калды, калимаңы айтып ал" дейт экен. Не дейт экен? Иман калимаңы айтып ал дейт экен. Ла илаха иллаллах. Bundan өткөн вакыт барбы? Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Ким Алла субханаху ва таала менен иманда жолукканды кааласа, 5 вакыт намазды бекем окуп жүрсүн, Кудай кааласа бир учур келет, бу дүйнө менен коштошо турган. Бу дүйнө менен ким кеткен эмес, иннака майятун. Бул ааламдын мырзасы, пайгамбарлардын пайгамбары дүйнө менен коштошуп кетти го. Бирок кеп мындан жерде жашат. Намаз таштабайлы. Бейиштин ачкычын кантип таштайсыз? Кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан башталат, аны кандай таштайсыз? Мусулман намазга бекем болгон сайын дини бекемделет. Намазга бекем болгон сайын дүйнө ахирети оңоло берет. Ошон үчүн намазды таштаган чоң күнөө. Фавайлул лил мусаллин алладина хум ан салатихим сахун. Не деди? Вайл, ай шору курусун, Вайл азап болсун. Жөнөкөй эле азап эмес. Кимге? Намазда бекапар, намазда унуткандарга. Намаз окуй, ошо бекапар. Совсем намаз окубай койсо кандай? Ушунда бизде бир пикир туулуш керек турган. Кой. Биздин чөйрөбүздө, тегерегибизде намаз окубаган адам калбаш керек. Эркекпи, аялбы? Машалла, Алла разы болсун. Намазыңыз болуп атабы? Амал. Дүниені сурап отырбайм, дүниені бекен. Курсаңыз ачтыбы, кийимиңиз бүтүнбү, турак жайым не болду, диплом алдыңыз, албадыңыз, кызыктырбайбы ал менен? Бул намаз, бул максат. Нан бул биздин зарурат.
күнге чейин тамак аш бул зарурат жүрөм. Зарылчылык бул. Бул максат эмес биздин. Максат ибадат, абзал ибадат ас-сала. Ибадаттардын эң абзали намаз бул. Кантип намазсыз сен? Шунча иншааллах тугандар мынакей. Я аyyuhalladina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ey imandolар, силердин мал мүлкүңөр, бала чакаңар Алланын зикиринен бейкапар кылбасын. Алланын зикиринен бардык муфассирлер айткан намаз деген. Зикрилла дегенде бунун мааниси намаз. Демек намазга бала чакаңар, мал дүйнөңөр алаксытып намазды калтырып койбосун дейт. Намаз окуйын дегенде бала чака алаксытып калат, дүйнө алаксытып калат. Ушул намазды каза кылдырганга себепчи болбосун. Имандууларга Алла Таалам кайрылып атат. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, Куранда я аyyuhalladina amanu дегенде кулак сал. Эмне дейт экен Алла Таала? Алланын кайрылуусу. Эй имандуулар, мага иман келтиргендер деп Алла Субхану ва Таала канча бир сүйүү мухаббат райымы менен кайрылып атканда, сен кулак сал эмне деп айтар экен сен үчүн. Сенин сөз пайдаңа айтат. Сен зыяныңа айтпайт, пайдаңа айтат. Эмне деп атат? Мындай пайдасы эмне экен? La tulhikum amwalukum wa la auladukum. Мал мүлкүңөр, байлыгыңар, сода сатыгыңар, бардык мал мүлкүңөр, бала чакаңар, небере чебелериңер бардыгы. Силерди Алланын зикиринен мындайча айтканда намаздан бейкапар кылып койбосун, алаксытып, азгырып койбосун дейт. Мал мүлктү бир теп деген жери жок, бала чаканы ыргытып бир деген жери жок. Жок. Ал керек. Алла айтат: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун азим." Мал мүлкүңөр, бала чакаңар бул фитна. Сыноо деген сөз. Сыноо деген. Эми билип коюңуз, буну биз туура пайдалансак, алхамдулилlah, өтө жакшы. Кудай сактасын, туура эмес пайдалансаңыз, Алла Тааладан, Алланын дининен, ахиреттен бейкапар кылып, намаздан бейкапар кылып кое турган болсо, бала чака, мал дүйнө бул чатаканда. Кыямат күнү яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би қалбин салим. Бала чака, мал мүлк пайда го, бирок кыямат күнү сизге пайда бербейт. Кыямат күнү бир ким таза жүрөк алып келсе ошо пайда берет. Демек тугандар, мына жерде эмне деп атат? Ва ма яфхалу залика фа улайка хумул хасирун. Эми ким Алланын зикиринен бейкапар болсо, мына ушул зыян тартуу. Ушул зыян тартуучу адам. Дүйнөнүн өкүнүчү өзүнө жараша, ахиреттин өкүнүчү өзүнө жараша. Ахиреттин өкүнүчү бүтөлгүс. Дүйнөгө адамдар келип атат, кетип атат. Дүйнө өзү келип кетүү дегендин аты да. Келип калып калуу деген нерсе эмес. Келип кетүү, ошондуктан келгенге деле таң калбай эле коюң, кеткенде де таң калбай эле коюң. Дүйнө ал таң кала турган, бирөө келиптир, бирөө кетиптир деген таң кала турган нерсе эмес. Келди, кетти, Алланын буйругу менен келди, Алланын буйругу менен кетти. Кеп кандай кетти? Маселе мына. Алланы разы кылып кеттиби же наразы кылып кеттиби? Бейиштен орун алайын деп кеттиби же дозокко отун болоюн деп кеттиби? Атак бир нерсени айтайын тугандар. Караңыздар. Бейиштин жолучу напсиге каршылыктын жолу. Бейишке барсаңыз сөзсүз напсиңизге каршылык, напси каалабаган жолдордон өтүп барасыз. Башка жолу жок анда. Дозоктун жолу напси каалаганды басып жыргап барасың. Жөнөкөй нерсеби? Бейиште Алла Субхана ва Таала напси каалабаган нерсе менен ороп койгон. Дозокту лаззат, шахават ушу менен ороп койгон. Ошон иншалла кичине напсиге каршы болсо, аз-маз бир дүйнө туруп турсун мейли. Бир иш бар туруп турсун. Эчтеке эмес. Демек тугандар, мына эми карап. Эми Кур'анда эмне дейт? Ма салакакум фи сақар. Қалу лам накун минал мусаллин ва лам накун нут'имул мискин ва кунна нахуду ма'ал хаидин
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Ертеге тозаққа түшіп қалғанда Алларға айтады екен, сілерде бұл сақар, бұл дозоқтың ушундай бір дағы бір дозық түрі эмне нерсе түрткі болды сілерде ушу сақарға дозоққа түшіп қойылғаныңарға десе, бұлар айтады екен, біріншісі ләм наку минал мусаллин, намаз оқымай электе дейт. Дозоқтықтардан сұрайды екен, дозоққа түшкөнүңөргө эмне себеп болды, эмне түрткі болды? Бұларға ең біріншісі айтады екен, ләм наку минал мусаллин, біз намаз оқымай элек, қап аттың тияққа барғанда арманда қаласыз тұрғанда. Өзі Алла Таалам жашоону берделе, ибадат үчүн берделе. Бандagi құлшылық Алла Субхана ва Таалаға. Адам баласы ибадат қылыш үшін берілді. Бірақ эми бұл бірінші не деп атады? Намаз оқымай элек. Екіншісі, бейбечараларға тамақ бермей элек. Мына, «Валам накун нут'имул мискин». Бейбечараларға тамақ бермей элек. Бар болып деле бермей элек. Құрсағың тоқ. Бейбечараларға тамақ бермей элек. Тамақ жедірмей элек. Üçüncüsü وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Мына бәлекет нәрсені сөйлегендермен мен деле қошып сөйлеше беретем дейді. Аферистермен аферист, саясатшылармен саясатшы, пайдасыз сөйлеген сөздермен сөйлешіп отыра беретем. Мына ушул мага мени бүгүн дозокко түшүргөн киши себеп болду. Мага эмне кереги бар ошо сөздөрмен алектенгенди дейт. Кичине мындай грубыйраак айтканда, дабдыраган адамдармен дабдырап отыра берген экен дейт да. Бекер посттормен бекер пост отыра берген экен дейт. Алжыгандармен алжып эч кандай пайдасы жок мында. Жана не дейт? Ва кунна нукаддибу бияумиддин. Кыямат айта берет молдалар. Деп жалганга чыгарат элек дейт. Хатта атана яқин, өлүм келгенге чейин ушинтип эле жашадык дейт. Өлүм келгенге чейин намаз окубады, бейбечарага тамак бербеди. Кыяматты жалганга чыгарып турду. Бекер сөздөрмен алектенди, өлүм келип калды. Анан не болду? Фама танфау шафаату шафиин. Шафаат кылуучулардын шафааты буларга эч кандай пайда бербеди дейт. Тоғандар, біз намаз дегенде мұсылманды түшінеміз, мұсылман дегенде намаз түшінеміз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-ахду аллази байнана ва байнахум ас-сала, фаман таракаха фақад кафар." Бир жерде айтат: "Байнал абд ва байнал куфр таркус сала." Биз менен тоғандар башкалардын ортосунда келишип карап туруңуз намазда. Ким намаз таштап койсо, кафырлыкка жетип калат туган. Таштабагыла намазды дейт. Ол капырлардың иши намаз окубайт. Биз намаз окуп, мусулман намаз окуйт. Мусулман таарат алат. Таза болуп жүрөт. Аллага кулчулдук кылып, Алла Таалага шүгүр кылып, буйругун аткарып, моюн сунуп, рүкү кылып, сажда кылып, Аллага тасбих айтып, пайгамбарга салават айтып. Мусулман жашоосу намаз менен да. Мен силерге бир нерсени айтайын. Құранда Алла Субхана ва Таала мындай дейт. Құран Алланын сөзі. Әрбір сөзінде нур бар, әрбір аятта данышмандық бар. Әрбір өкімдің артында ебегейсіз жақсылық бар. Инна сола танха анил фахшай вал мункар. Әлбетте намаз тоқтатады. Ушундай күч бар, ушундай нур бар. Ушунчалык. Танханил фахша, авирсиз иштердин барынан токтотот. Вал мункар, күнөөнүн барынан токтотот. Кээде айтып калат сөздөр, мына намаз окуп эле жасап атпайбы ана уурулугун, сөккөнүн, тилдегенин тигиндей мындай деп токтоп туруңуз. Бир күндө эгерде мына жашнакай шашылбай намаз окусаңыз, мүмкүн бир 24 сааттын ичинде бир 2 саатка чозулар чыгар, бардыгын кошкондочу. Мен 1 saat болсын, 1,5 saat болсын, 2 saat болсын дейм. Ар ким кандай окуса дагы. Мына 2 saat намаздын ичинде турганда бул күнөө кыла алабы, кыла албайбы? Намаздын ичинде мен 4 ракет азыр куптан окуй турган болсом, бир 5 мүнөт окусам,
ушул бир жалган сүйлөй алабы? Арамга баса алабы? Жалган сүйлөгөн тиякта турсун, жөнөкөй сөз сүйлөсө намаз бузулат. Тарбиясын карап туруңуз, мен неге айтып атам? Ушул 2 сааттын ичинде бул, бир күндө 24 сааттын ичинде. Жалган сүйлөй албайт, алдай албайт, арамга баса албайт. Бу зына кыла албайт, арак иче албайт, кумар ойнай албайт, уурулук кыла албайт, же окуп атып кылып коебу? Жок. Эчтеке кыла албайт, туган эчтеке кыла албайт. Эми карап туруңуз, ушул намаздын ичиндеги арамдан толук сактанып, кулчулдуктун жогорку деңгээли намаздын сыртына таасир берсин да. Калган 22 саат бар го? Ошол жакка влиять этиш керек да. Кандай влиять этет? Ким намазга көңүл буруп, жакшы окуса, Кудай кааласа 2 саат азыр күнөөдөн сактанат го, 3 саат болот. 3 саат альхамдулилlah күнөө кылган жокмун мен. Канча күнөө? 21 саат тополоң. Бирок 3 саатын таптаза. Намазы дагы берилип жакшы окуй береби? Бунун таасири акырын өзү кеңейте берет таасирин. 4 саатка жылат, 5 саатка жылат. Түшүндүңүзбү? Барып 24 саат намаздын ичи кандай болсо, сырты ошондой болуп калат. Аллаху акбар. Не деген сөз бул? Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, айтты эле да, мына намаз деле окуйт, уурулук деле кылат дегенде, жакын арада бунун намазы ошол арамдан токтотот деген да. Жакын арада токтоп калат. Ошон үчүн туугандар, бул намаз жөнөкөй амал эмес, жөнөкөй ибадат эмес, улуу ибадат. Анын таасири, пайдасын өзүңүздөр угуп атасыздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кудай кааласа, эгерде биз чыныгы намаздыбызды жандандырсак, жандуу кыла турган болсок, Кудай кааласа, иншалла, бул намаз биздин жашообуздан айберсиздикти кууп чыгат. Уятсыздыктын баардыгын кууп чыгат. Күнөөнүн баардыгын кууп чыгат. Арамдын баардыгын кууп чыгат. Жашооңуз таптаза болот. Тилиңиз таза, көзүңүз таза, өзүңүз таза, жүрөгүңүз таза, түнүңүз таза, күндүзү таза, колуңуз таза, уяттуу жериңиз таза, путуңуз таза, оюңуз, көзүңүз таза, алкымыңыз таза. Ушуну айтып коет, хаятын тоййиба деп коет. Таза жашоо беребиз деп Алла ваада берген. Hazret Umar razıyallahu anh aytат: "Ama ennehu la hadda li ahad fil İslam ada'as-salah." Угуп Kim namazı tekke getirse İslam'da anın hiç kандай ülüşü yok деген. Hazret Umar razıyallahu anhu ар аймактарга ошо жетекчини шайлaganda биринчи намазын карайт эле. Анан кийин намазы жакшы болсо, губернаторларды, акимдер жана башкаларды дайындайт эле. Сураганда жооп берген, эмне үчүн сиз ушундай кыласыз деген мындай деген. Намаз Алланын акысы. Ким Алланын акысында корко турган болсо, адамдын акысынан коркот деген да. Ким Алланын акысына көзгө илбесе, ал адамдын акысы баары бир ага деген. Ошон үчүн ишене кандай жетекчи болбосун, адамдардын акысын бериш үчүн ага түрткү намаздын акысын бериш керек. Алланын акысы намаз. Албетте айта берсек көп. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман баласы 7 жашка толгондо намазды үйрөткүлө деди. Канчага жашта? 7 жашар балдар бар го? Уулдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, неберелер бар. Баштап кое бериң, азыр айтпаң. Кийин дебең, акыры баштай бериң. Кудай кааласа, иншалла, бунун жакшылыгы чеги жок. Чеги жок. Ааламдын жаратуучусуна акысын берип аткандан кийин ал бактысыз болбойт эч качан. Аз жашаса да бактылуу болот, угуп алыңыз. Куник болсо да бактылуу болот, кембагал болсо дагы, оорукчан болсо дагы, балалуу болбосо да бактылуу болот, ким гана инвалид болсо да бактылуу болот. Ким гана болбосун, эгерде намаз эле окуган болсо, любой ситуацияда, любой акыбалда бактылуу болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, бала 7 жашар болгондо үйрөткүлө, уул болсун, кызды намазды үйрөтө бергиле. 10 жашарга келип эгерде тияк-бияк боло баштаса, окубай, жалкоолонуп кичине, анда кичине чымчып коюш керек экен. Не болуп коюш керек? Бираз тарбия. Кичине чоңойгондон кийин кыйын болуп калат да. Көчөттү
учурунда кичине жашында калагандай бурса болот, жыгач болуп калгандан кийин ага арадан башка балтадан башка эчтеке жарабай калат да. Аллахым баарыбызды намазкан кылсын туугандар. Намазкан кылсын бул. Аллах пайгамбарыбыз айтты, ас-салату нурун дейт. Кабырда нур керекпи сизге? О жарык аз көрүп атабыз бири-бирибизди. Жүрөктүн нуру, дүйнөдө дагы нур. Ак менен арамды ажырата турган, адал менен арамды ажырата турган. Кабырда дагы нур, кабырда дагы нур, намаз. Ким өзүнүн кабырынан нур кааласа, намаз окуп калыш керек да берден. Эстегенде эң жаман ууру намаздын ичиндеги ууру дейт да. Эң жаман ууру намаздын ичиндеги ууру. Пайгамбарыбыздан сурашты, я Расулалла, намаздын ичиндеги ууру барбы? Рүкүнү толук кылбаган, сажданы толук кылбаган ушул ууру болуп эсептелинет дейт. Андай кылбасын дейт, толук кылсын дейт. Айтып атат да мына. Ашаддун наси саракатан аллади ясриq min salati qila wa kayfa yasriq min salati. Кантип уурдайт? La yatim ruku'an wa la sujuda wa la qira'ata fi. Qiraатын чал эптеп септеп, рүкүсүндагы, саждасындагы жаганда. Эптеп септебей биз намазды курайлы, намазга жакшы көңүл бурайлы, толук жакшынакай аткарып үйрөнүп окуйлу. Кудайым буйрса иншалла бул намаз бизге көп нерсе алып келет. Саждада тоок чокугандай, карга чокугандай андай кылбайлы. Кээ бирлер бак сажда кылып та. Жок. Пайгамбарыбызга катуу эскертүүлөр берген. Пайгамбардын сахабалары катуу эскертүүлөрдү берген. Эй, пайгамбарыбызга аны ууру деп айтып атат. Аны ууру деп айтып атат. Абдулла Аш'ари бир жолу отуруп бир киши келип намаз окуганда, эми демек ондан кийинки муун экен да айтты. Эгерде сен ушул бойдон ушундай намаз окуган бойдон өлсөң, кыямат күнү пайгамбарыбыздын миллатында тирилбейсиң деди да. Жөнөкөй нерсе эмес да бул деп. Катуу оор нерсе. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, качан бирөөңөр сажда кылсаңар, пешенесин, мурдун, эки колун жерге коюп жакшынакай сажда кылсын. Мага буйрук берилген 7 мүчө сажда кылат. Пешене, эки алакан, эки тизе, эки пут. Сажда кылып атканда тик сайбаңыз путтарды. Путтун манжаларын кыблага кайрыңыз. Не кылыңыз? Кээ бирлер намазын көрүп калабыз, жөнүм тик сайып коет. Же көтөрүлгөн болбойт. Көтөрүп тура бере турган болсоңуз бир таспихче намаз бузулуп да калат. Ошон үчүн жерге тийип турсун. Жөнүнө жерге тийгенде мындай эле коюп койбоңуз. Манжаларды кыблага каратыңыз. Сажда кылган жерлерге, эгерде бул күнөөкөр болсо дагы, тозокко түшүп калса, ошол жерге от тийбейт экен да. Сажда кылган жерге тийбейт. Азыр 7 жерге тийбейт. Адам өлгөндө да жууганда ошо 7 жерге атыр сүйкөлөт. Пешенесине, колуна, тизелерине атыр сүйкөлөт. Себеп дегенде бул жерлер өзгөчө сажда кылган жерлер да. Өзгөчө сажда кылган жерлер. Жамаат менен окуганга аракет кылайлы. Ибрахим Тайми рахимахулла айтат, фарыз намазга азан комат айтылганда, бул мындай дейт да. Саид ибн Мусайяб деген болгондо, кан ясмаун хайя ала-ссала, хайя ала-фала, фала южибуна ва хум ас-сиха салимун. Ой, мындай кеп мынада кетти да. Бул киши айткан, Саид ибн Мусайяб деп, бир риваятта 20 жыл, бир риваятта 30 жыл азанды мечиттин ичинде окуганмын дейт да, 5 убакта. Бир риваятта келет, мен имамдын башка бирөөнүн артында намаз окубадым дейт. Мындай деген биринчи сапта деген сөз да. Имамдын аркасында гана намаз окуган экен да. Анда улуу адамдар да. Ошон үчүн намаз азан айтылганда азанга жооп берүү тил менен мустахаб, сүннөт, пут менен жооп берүү важип. Деп отура бербей, не кылыш керек экен? Пут менен жооп берген важип. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин.
Барыбыз Алла субханала ва таала өз үчүн намаз окуганга. Эми караңыз. Бир киши көзү азиз, көзү көрбөйт. Пайгамбарыбызга келди, "Лейса ли qa'imun al-masjid", мечитке алып бара турган мени киши жок. Пайгамбарыбыздан уруксат сурады, үйдө окуй берсем болобу деп. Пайгамбар уруксат берди. Кайтып баратканда чакырды, бергел деди. Азанды угасыңбы десе, айтат, "Ооба" дейт. Анда келишиңиз керек деди. Көзү көрбөгөн, алып келе турган эч кимиси жок кишиге айтып атат. Эми сиз биз алхамдулилла көзү көрүп, же болбосо эгерде мүмкүнчүлүктөр болсо алып келе турган кишиси болсо, азан угулган болсо келиш керек дейди. Азан келиш керек. Мунафыктарга эң кыйын багымдат менен куптан намазга келиш кыйын экен да. Себеп дегенде, эгерде булардын соопторун билгенде дейт, жөрмөлөп келмек дейт. Алымдар айтышат, кимде ким багымдат намазы менен куптан намазга сусташса, мунафыктыктын тамырлары жайгаша баштайт жүрөктө дейт. Ошон үчүн бул эки намазга өзгөчө мамиле көргөн керек. Андан кийинки зекет бербеген да чоң күнөө экен, мына караңыз. Зекет бербеген чоң күнөө. Кимдиге карасаңыз, субханалла, зекет фарыз, катар-катар ажылык кылат, зекетин бербейт. Кайра умра кылат, зекетин бербейт. Туган, бир жол ажылык фарыз бүттү. Бирок сен зекет жыл сайын фарыз сага. Жыл сайын ажылык фарыз эмес. Мейли масагамда сүннет мустахаб кылсаң мейли, бирок зекетти бер. Зекет Алла Тааланын акысы. Акимус-сала ва атуз-зака. Намазды тургузгула, зекетти бергиле. Алымдар айтат, намазды тургуза турган болсо жеке адам оңолот, зекетти эгерде жандандыра турган болсо коомчулук оңолот. Намазда, эгерде бул намаз ким окуса, аял оңолот. Бай окуса, бай оңолот. Жаштар окуса, жаштар, карыял окуса, карыялар. Намазды как положено окуса, адам өзү оңолот. Зекет берсе неген? Коомчулук. Кошуна колоң, дос туган, кембагалдар. Эгерде Бишкектин байлары эле зекет бере турган болсо, Кыргызстанда кембагал калбайт. Бейбечара калбайт. Муктаж калбайт. Бишкектин байлары зекет берсе. Пайгамбарыбыз айтат, саллаллаху алейхи ва саллям, зекет, адам баласы зекет чыгарып бергенде, биринчи Аллага жетет, анан кембагалдын колуна тиет дейт. Кембагалдын колуна тиерден мурда Алланын колуна тиип, анан кембагалга тиет дейт. Ошондуктан Айша энебиз зекеттин акчасын динар, дирхамды берип атканда атыр менен сүйкөп койт. Неме сүйкөп койт? Биринчи Аллага жетет, анан бечарага тиет. Анан биз берип атсак, даже зекет эмес, магазинге кирсек, эң эскисин издейбиз го. Акчанын эң эскисин издейбиз. Жаңысын деде берип койчу. Зекет. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Ali İmran suresi. Allah Taala öz айкөлдүүлүгү берген байлыктан сараңдык кылып бербегендер, алар ойлобосун өздөрүнө жакшы деп, ал жаман нерсе. Кыямат күнү сараңдык кылган бербей койду зекетин мойнуна биз кишен кылып илебиз дейт Алла Таала. Кишен кылып илебиз. Аллага гана таандык жер асмандын мурасы. Жараткан Алла Таала эмне амал кылсаңар, кабардар, бардыгынан кабардар. Вайлул лил мушрикин аллазина ла ютуна зака ва хум бил ахирати хум кафирун. Ой, зекет бергендерге вайл деп айтат. Валлазина якнизуна дахаб вал фидда ва ла юнфикунаха фи сабилилlah фабашширхум би азабин алим. Алтын күмүшүн сактап калган кең кылып, сандыкка, бияка зекетин бербей, Алланын жолуна сарптабаган жанчыдагы азап менен куш кабарын айтып койду. Койдун зекетин бербеген, койду эчкилердин да. Мына деп.
Алтын күмүшүн зекетин бербеген жылан болуп келип мойнуна оролот экен. Ошон үчүн зекетти туган биринчи өзүңүздүн жакындарыңызга бериңиз. Алла субханала таала сизге берди. Ал малдын колдун деле кири ал. Малдын кири тазаланат, кайры көбөйөт, Алла таала береке берет. Зекетти бербегендик гуна кабира. Чоң күнөө бул. Намаз окубагандай эле чоң күнөө, бул дагы зекетти бербеген чоң күнөө. Отко кактайбыз деген Алла субханала таала буларды. Отко кактайбыз деген. Пешенелеринен, жан баштарынан, арттарынан алымдар айтат. Эмне үчүн ушундай деди десе, бечара келип, кембагал келип сураса, пешенесин тырыштырган, ошон үчүн пешенесин отко кактайбыз. Оң жагынан келсе, сол жака бурулат, сол жагынан келсе, оң жака, ошондон. Артынан ошол кембагалды көрүп качат эле, ошондон артын кактайбыз дейт. Угуп алыңыз. Яума юхма алейха фи нари жаханнам, фатуква биха жибахухум ва жунубухум ва духурухум, хада ма канастум ли анфусикум. Мына силер өзүңөр үчүн сактап калдыңар беле? Биз аз туугандар, кээ бир байлар ушу о дүйнөгө алып кете тургандай эле акча топтоп атышат да. Эмнени алып кетебиз биз? Алла субханала ва таала сизге байлык берди, артыкчылык берди. Бейбечарага бөлүшүп кое бериңиз. Сиз эч кем болбойсуз. Мусулман адам зекетин берип эле токтотпойт. Зекетинен дагы ашыгыраак берип турат. Бирок зекет фарыз болуп бербеген, бул чоң күнөө бул. Ахиреттен коркпосок болбойт бул. Арам нерседен сактанып, зекетти берүү ибадат. Зекетти берүү ибадат. Зекетти бербегендик бул чоң күнөө. Орозо туткан. Рамазан айдын орозосу фарыз. Алла субханала ва таала буну фарыз кылган. Улуу ибадат. Эми үзүрүү жок орозо кармабай койгон. Бул да күнөө кабира кирет экен да. Үзүрүү жок кармабай койгон чоң күнөө кирет. Андан кийин кудурети жетип туруп ажылыкты таштап коюу. Мынакей арканы хамса. Мындайча айтканда намаз окубай койгон, зекет бербей койгон, орозо тутпай койгон, ажылык кылбай койгон, кудурети жетип туруп ажылык. Акчасы бар эле, ден соолугу бар эле, жол аман эле, мүмкүнчүлүк бар эле. Ошентсе дагы анан барбай койду да. Пайгамбарыбыз өтө катуу айткан, кимди мүмкүнчүлүгү болуп туруп ажылык кылбай койсо, ал жөөт болуп өлөбү, христиан болуп өлөбү, эмне болуп өлсө өлсүн деген да. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Ошон үчүн кимдин мойнунда алхамдулилlah ажылык фарыз болгон болсо, бара элек болсо, сөзсүз иншалла кечиктирбей, кийинки жылы ким бар, ким жок Кудай билет. Ошо байлык болобу, болбойбу, жол кандай болот, абал кандай, коронавируско окшогон деп бир балакаты келип калабы. Азыр көбүн айтып атабыз да, туугандар. Азыр койлор 4000-5000 доллар болуп калды. Козулар. Мен жакында эле бир бала менен сүйлөшүп келдим эле. Арашан койдон бир кончаны алдык деп, 5000ге бербей 4700дөн алдык деп, бир канча кой алыптыр, 20-30 алган ар бири. Бир койго бир ажылык. Учурда бир коро койду сатып ажылыкка бара албайт деп. Бир корону. Мүмкүнчүлүк жок эле. Алла субхан канча мүмкүнчүлүк бар? Туугандар, мына ажылыкты Алла таалам фарыз кылган. Ким мүмкүнчүлүк болбойсо карап туруп эмне деп атат, мынаны караңыз. Валиллахи алан наси хижул байти ман истата илейхи сабила ва ман кафара, мына сөздө. Ва ман кафара фа инналлаха ганиюн анил аламин. Алла үчүн адамдардын мойнунда Байтулланы ажылык кылышлык күчүнө жеткенге, ман истата илейхи сабила, ошо жолго кудурети жетсе. Кандай барып келгенге мүмкүнчүлүгү бар, ден соолугу бар, жол аман. Ошого фарыз. Ва ман кафара, ким капырлык кылса дейт эми. Жөнөкөй сөз эмес да бул. Алла субханала ва таала бүткүл саңа эмес, бүткүл ааламга муктаж эмес Алла таала. Ажылык кылбасаң кылбай эле кой дейт. Бирок сага байлык берди эле, эртең сурагы бар мунун. Кембагалдарга фарыз эмес ажылык. Укукул валидайн. Бул Алла тааланын акысы. Ушуларда кемчилик кетирген чоң күнөө экен туугандар. Эми ата-эне.
Бүгін өтті чоң қош көңілдік бол ата-енелерге. Қиямат қайымның белгілері. Андай қылбайлы туған. Алла Тағала айтады: "Вақада роббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана." Сен Роббың шешім шығарып қойған, Алладан башқа ешкімге ибадат қылбағыла, жана ата-енеге жақсылық қылғыла. Ата-енеге мейірімді болғыла. Аларға жақсылық қылғыла. Имма яблуғанна индакал кибар ахадухума ау килахума фала тақул лахума уф ва ла танхархума. Еми сенің алдыңда екеуінің бірісі қарылыққа жетіп қалса, сен аларға уф деп айтпағын. Бұл жерде қарылыққа жетіп қалса деген сөзді оңыз. Жаш болса, сөз қайтарса бола береді екен деген мәнінде емес. Өзгөчө қарылықта алардың жүрегі жұмшақ болып, уже сөз көтер албайды, қармай албай қалған учурда өзгөчө ошол ата-эне 20 жаш болобу, 40 жаш болобу айырмасы жоқ. Аларга уф деп айткан болбойт. Уф дегени уф деп кол, жок андай эмес. Алымдар айткан, жүрөгүн ренжите турган сөз айтканың болбойт. Болбойт. Анан вала танхархума, аларды жиркпегин сен, какпагын. Акың жок сен. Какпагын. Аларга жаман сөз сөйлөбөгүн сен. Ва кул лахума каулан карима, аларга эмне сөз сөйлөйсүң? Жылы сөз сөйлөйсүң. Сыйлы сөз сөйлөйсүң. Ойлонуп туруп сөйлө. Ойлонуп туруп сөйлө. Вахфид лахума жанаха дул минар рахма ва кул уптуруп Раббирхамхума кама раббаяни сагира деп. Карачы, Алла Тағалам кандай жолдома берип атат мусулмандарга, кандай хидаят берип атат, ата-эненин акысын кандай айтып атат, эмнени бизге үйрөтүп атат. Эмнени үйрөтүп атат? Айтат мындай дейт. Ал экөөнөчү райымдуулуктун жанахаздул деп коет да, кордуктун канаты деген сөз. Кордуктун канатын жайгын дейт. Ата-энеңдин алдындачы керсейип турба. Текеберленип турба, мынтип болбойт. Канаты сынган, канаттуу чымчыктай болуп тур дейт. Билесизби, кичинекей кезибизде чозмо деп коет эле рогатка. Азыркы балдар билбей эле калды окшойт муну. Кампа-сампа тияк-бияк, немелерден, дарактардын түбүнөн кармаганын атат элек да. Анын анча-мунча чымчык эми өлбөйт, канаты сынып жыгылып калат да, түшүп калат. Жанына барып карасаң, көзү жалдырайт да сеничи. Бир канаты сынып да уча албайт да. Жаракат алган, канаты сынган чымчыкты айтып атат. Сени ушундай жалдырап карап турат да. Алла Тағала айтат, ата-энең ошондой жалдырап тургун дейт. Карачы кандай деп түшүндүрүп берип атат. Жанахуддул, кордуктун канатындай райымдуулугуң мээримиң менен ушундай жайып турган сен текеберленип турба ата-энең. Алар эми бүкүрөйүп калды. Азырчы кыйналып калды, ооруп калды, сен азыр күчкө толдуң. Күн сайын, конечно, экиден лагман жеп атсаң анан эмне? Турушуң карайын бияктан. Андай болбойт. Кандай болсоң дагы кичине андай, ылдыйраак, кичине мындай. Көкүрөң азмас. Спортсменсиңби, балекетсиңби кызыктырбайт. Сен кичине мындай бол. Азмас ата-эненин алдында андай. Өзүңдүн кичпейлигиңди көрсөт. Андай да кичпейм. Жана дуа кыл. О Роббум, ата-энем мени кичинекей кезимде мээрими менен, райымдуулугу менен, чоңойткондой, тарбия кылгандай, сен дагы ата-энемдин райымын алгын деген дуа кылгын дейт. Анишкурли ва ливалидайк илайял масир. Алла Тағала өзүнүн акысы менен ата-эненин акысын ушундай бириктирип айтып атат. Мага шүгүр кылгыла, ата-энеңерге шүгүр кылгыла дейт. Мага шүгүр кылгыла, ата-энеңерге шүгүр кылгыла. Мага ибадат кылгыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Мага ширк келтирбегиле, ата-энеңерге ак болбогула дейт. Куран, хадис бирге алып келген ушунчалык. Анишкурли ва ливалидайк. Ата-энеңерге шүгүр кыл. Мага шүгүр кыл, ата-энеңерге шүгүр кыл, карачы. Кошо алып келип атат. La ilahe illallah. Кара, кандай Алла Таалам өзүнүн шүгүрүнө ата-эненин шүгүрүн кошуп айтат. Ибн Аббас разияллаху анху айткан: "Саласу аят нузилат макруна би салас ла туqbalu minha wahida bi ghayri qarinatiha." 3 аят бар. 3 нерсе менен чогуу түшкөндө
Ошу экинчисиз кабыл болбойт дейт. Ибн Аббас айтат, биринчиси ал-ула. Алла Тааланын сөзү: "Ва атиуллаха ва атиур расул вахдару фа ин таваллайтум фa'ламу аннама ала расулина балагул мубин." Аллага баши, Алланын элчисине баши. Экөө чогуу келген. Ким Аллага башип, Алланын элчисине баши берсе, кабыл эмес. Макулбу? Биринчиси. Экинчиси акиму сала ва ату зака. Намазды окуйт, закетін бербейт, кабыл эмес дейт. Экөө ошо бири-бирине жанашып келген. Үчүнчүсү анишкурли ва ливалидайк илайял масир. Мага шүгүр кыл, ата-энеңе. Ким Аллага шүгүр кылып, ата-энесине шүгүр кылбаса, кабыл эмес дейт. Карачы. Фаман шакара ва лам яшкур ливалидайк лам юкбал минху. Ким Аллага шүгүр кылып, ата-энесине шүгүр кылбаса, андан кабыл болбойт дейт. Ва лихаза угуп туруңуз, кала наби саллаллаху алейхи ва саллям, ридаллах мин ридал валидайн. Алланын разычылыгы ата-эненин разычылыгында. Алланын наразычылыгы ата-эненин наразычылыгында. Имам Термизи рахимахулла ушул нерсени алып келген. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ата-энени колдон келишинче урматтап, эң жакшы кызматты, эң жакшы сөздү, эң жакшы мамилени, эң жакшы тамакты, эң жакшы кийимди досуңа эмес, башка бирөөлөргө эмес, ата-энеңе. وبالوالدين إحسانا بالوالدين وبالوالدين إحسانا ата-энеге эң мыктыны ата-энеге. Исламдын тарбиясы, исламдын чакырыгы, Кудай сактасын. Эми ушул жерде карап туруңуз, эң чоң ибадат сооптуу иш эми ата-энесин каяш айткан, тажаткан, урушкан, каккан, жирккен, тилинен жаман сөз сүйлөгөн, кызмат кылбаган мына эң чоң күнөө болуп эсептелет. Укукул вали. Укук деген сөздү билесизби? Укук деген сөз эмне? Укук деген мындай. Акка яук деп коет. Бир тетрадьты же кагазды алып туруп майдалап саласың го? Ошону акка яук деп коет. Бунун мааниси ата-эненин жүрөгүн майдалап салдың да сенчи. Ушунчалык ренжитип, кыжаат кылып бердиң да, анан ак кылып берди баласын. Биз ак деп коебуз, ак кылып берди. Анын дуасы кадыр түндө да кабыл болбойт. Кадыр түн ушунда ыйык түндө да кабыл болбойт. Ошон үчүн туугандар, иншалла келиңиздер. Мынакей бүгүнкү азыркы айтылган сабактын хуласасын, жыйынтыгын айта кетсек, ширктен сактанайлы. Чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңу намазды окубай коюу эң чоң күнөө. Зекет байлар бербей коюу эң чоң күнөө. Ден соолугу жакшы болуп, ороза кармабай коюу үзүрсүз эң чоң күнөө. Кудурети жетип туруп ажылык кылбай коюу эң чоң күнөө. Бешөө бул Алла Тааланын акысынан. Андан кийин мынакей махлуктарга келгенде биринчи ата-эне. Ата-энени туугандар азыркындай сыйлабаган, аларга кайш айтып аларды каккан эң чоң күнөө. Алла Таала мындай чоң күнөөлөрдөн сактансын. Күн сайын иншалла биз арам нерселерди таштаганды ниет кылайлы. Адал нерселерди кылганды ниет кылайлы. Жашообузга адалды алып келгенге аракет кылайлы. Жашообуздан акырын азайтып атып болсун, арам нерселердин баарын кууп чыгайлы. Өзүбүздү да ойлойлу, чөйрөбүздү да ойлойлу, бири-бирибизди жакшылыкка чакырайлы, жамандыктан кайтарайлы, бири-бирибизге такыбалыкка жардам берели. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Амин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.